Senin cumağın. Barынан эмне таттуу. Арстан падыша болуп турганда жан жаныбарлардын баары чогулду. Таттуудан эмне таттуу? Мына ушуну билип келгиле. Таппасаңар башыңарды алам. Деп буйрук берет. Жан жаныбарлар туш-тушка чабагандап жөнөшөт. Арадан 6 күн өтүп, кайрадан чогулушат. Ар ким ар нерсени таттуу деп чыгат. Арстанга бери да жакпай коет. Бул дүйнөдө тооктун этинен таттуу эч нерсе жок. Мына сизге атайын арнап алып келдим. Деп түлкү жойпуланып, баштыгынан 3-4 балапанды алып чыгат. Арстан ооз тип, аны да жактырбайт. Коңуздан таттуу эч нерсе жок, дейт Кашкулак. Коңуз-поңузуң менен көзүмө көрүнбөй жоголгун. Деп Арстан Кашкулакты кууп жиберет. Таттуудан таттуу таба албай эмне кылып жүрөсүңөр? Баарыңардын башыңарды аламын. Деп жер сууну бузуп бакырып өкүрөт. Жан жаныбарлар эмне кылар айласын таппай турушканда, андан мындан бир аттап, жонуна бирдеме көтөргөн аю келип калат. Айласы кетип турган жаныбарлар эми ылажы табылар бекен дешип, жарылып жол беришет. Мына ушунун баары толтура таттуу. Деп аю көтөрүп келген челегин Арстандын алдына таштайт. Мунуң эмне? Дейт Арстан күрүлдөп. Жесен да мени алдагың келип жатабы? Бул челектин ичиндеги нерсе бал деген болот. Балды жеген да арман да, жебеген да арман да. Деп аюнун шилекей агып, челектин капкагын ачып жиберди. Арстан балдан бир сугунуп алып, тамшанып туруп калат. Апей, мунуң аябай таттуу экен. Бул дүйнөдө балдан ширин эч нерсе жок турбайбы? Деп карс-карс күлүп, балдан дагы алып жейин деп эңкейгенде, челектин ичинен арылар ысылдашып келип, Арстандын башы көзүн тамтык калтырбай чагып киришет. Анан ары жакта турган аю, карышкыр түлкүнү куушат. Жаныбарлар качып жетип, араң кутулушат. Арстандын башы көзүн тамтык жок. Ордунан тура албай онтоп жатса, жанынан атчан бир абышка өтүп бараткан экен. Арстан абышкага болгон окуяны айтып берет. Абышка тигинин сөзүн калтырбай угуп олтуруп, арынын балы таттуу болуп, уусунун ачуу болушу ошол балды чогултууда көргөн мээнетинен. Мээнет менен табылган нерсени ач көздөрдөн коргогондо ар ким жан алык калбай күрөшөт. Ошондуктан дүйнөдөгү эң таттуу нерсе эмгек. Эмгек менен тапканың дайыма таттуу болот деген акылман кеп ошондон калган экен.